Саламатсыңарбы, сүйүктүү окуучуларым. Биздин бүгүнкү сабактын темасы зат алмашуу. Сабагыбыздын максаты зат алмашуу жөнүндө билишет, ассимиляция, диссимиляция жөнүндө маалымат алышат, организмди туура сактоого тарбияланышат. Зат алмашуу организм менен айлана чөйрөнүн ортосунда зат алмашуу үзгүлтүксүз жүрүп турат. Организмге кирген заттар көптөгөн кубулуштарга дуушар болот. Ошол кубулуштардын жыйындысы зат алмашуу деп аталат. Клеткага кан менен келген заттардан ага керектүү таандуу заттар синтезделсе, бул процесс ассимиляция деп аталат. Ал эми клеткага кирген заттар кычкылданып ажыраганда энергия бөлүнүп чыкса, бул процесс диссимиляция деп аталат. Ассимиляция учурунда белоктордун, майлардын, углеводдордун, нуклеин кислоталарынын, АТФ жана башка татаал заттардын синтезделиши жүрөт. Ал эми диссимиляция учурунда аминокислоталардын, глюкозанын, майлардын эң акыркы заттарга чейин ажырашы, энергиянын бөлүнүп чыгышы синтезделет. Суу жана минералдык заттардын алмашуусу. Суу организмдин бардык клеткаларынын курамында болот жана андагы тиричилик процесстерине катышат. Организмге бардык заттардан кабыл алынышына, алардын алмашуусуна, зыяндуу заттардын организмден бөлүп чыгышына, температуранын бир калыпта кармалышына, энергиянын пайда болушуна суу керек. Минералдык туздар клеткалардын курамына кирип, аларда курулуш материалы катары колдонулат. Мисалы, кальций жана фосфор туздары сөөктүн түзүлүшүнө абдан керек. Кальций туздары кандын уюшуна керектүү кошулмалар болуп эсептелинет. Органикалык заттардын алмашуусу адамдын жашоосуна органикалык заттар керек, себеби алар бардык клеткалардын курамына кирип, ошону менен бирге энергиянын булагы. Белоктун, майдын, углеводдордун алмашуусу. Белоктор жаныбарлардын жана өсүмдүктөрдүн организмде белоктор 20га жакын аминокислоталардан турат. Белокторго транспорттук, коргоо, кыймылдатуучу, сигналдык жана башка көптөгөн функциялар мүнөздүү. Белоктор клеткалардын негизги курулуш материалы. Алар организмге тамак аркылуу кабыл алынат. Ашказан, ичегилердин ферменттеринин таасири менен белоктор аминокислоталарга ажырайт жана ичке ичегинин керегесиндеги кан тамырларга канга сиңет. Майлар курулуш материалы, анткени клетканын мембранасын түзөт. Энергиянын жана суу булагы катары майлардын мааниси чоң. 1 грамм май кычкылданганда 36,2 килоджоул энергия жана 1,1 грамм суу пайда болот. Организмде углеводдордун алмашуусу. Углеводдор клеткадагы энергиянын негизги булагы болуп саналат. Булар 12 ичегиде глюкозага ажырайт. Андан ары глюкоза ичке ичегиде канга сиңет. Анан кан менен бардык клеткаларга барып керектелет. Зат алмашуунун бузулушу эмнеге алып келет? Эгерде зат алмашуу сырткы чөйрөдөн алынган заттын бири
бузулууга учураса, анда зат алмашуу бузулат. Мисалы, организм жетиштүү түрдө белок менен камсыздалбаса, иммунитет төмөндөп, алсыздык пайда болот. Ал эми ашыкча болсо, ич катып, остеопороз оорусун пайда кылат. Углевод. Организмге углевод ашыкча келсе, кандагы канттын өлчөмү төмөндөйт. Натыйжада кандагы инсулиндин өлчөмү көбөйөт да, адам кант диабетине чалдыгат. Ашыкча салмактуулук пайда болот. Эгер жетишсиз болсо, арыктап, салмагын жоготуу менен бирге өзүн алсыз сезет жана уйкусурайт. Майлар. Организмде күч-кубаттын негизги булагы болуп эсептелет. Ал денедеги жылуулукту бир калыпта кармап турат. Организмде май ашыкча боло баштаганда, кандын курамындагы холестерин жогорулап, жыйынтыгында кан басымы көтөрүлүп, жүрөк ооруларына чейин жеткирет. Ал эми жетишсиз болсо, арыктап, чач түшүп, териде экзема оорулары пайда боло баштайт. Суу. Бардык организмдердин маанилүү составдык бөлүгү. Суу организмге жетишсиз өлчөмдө келе баштаса, адам сезимтал болуп, булчуңдарды акырындык менен калтырак баса баштайт. Сабагыбызды бышыктоо. Силерге бүгүнкү сабакты бышыктоо үчүн төмөнкү суроолорду беребиз. Организмдеги белоктордун жана туздардын мааниси кандай? Адамга эмне үчүн кальций жана фосфор туздары керек? Майлардын физиологиялык мааниси кандай? Үйгө тапшырма. Теманы окуп, кызыктуу маалыматтарды билүү.